болсо. Так, сиз кандайсыңар? Ден соолуктарыңар кандай? Менин атым Жомарт болот. Мен Клопто журналист катары иштейм, оператор монтажер болуп. Так, азыр расмещать берип койду. Клопто мен журналист катары болуп иштейм. Көптөн бери иштеп жүрөм. Ал жакта жаңы проекттер жасап, бир журналист катары чыгып жана болуп. Бүгүнкү биз ошол силерге тренер катары бүгүн темаларды түшүндүрүп берем. Өзү бүгүн биздин тренингдин аты жана болот эң башкы мазмуну съемка учурунда эмнеге көңүл бурушу керек деген. Силер өзүңөр билгендей съемкада бирдекени тартабыз биз, бирок бирдеке ошол эмне экенин биз түшүнүшүбүз керек да. Кандай ойлойсуңар? Съемка учурунда эң эле башкысы болуп эмне деп эсептелет? Эмнени тартышыбыз керек биз? Же катары эле бүт көрүнгөн нерсени тартып кете беришибиз керекпи? Эгер жогуңар бар болсо ошо чатка жазып койгула. Туурабы же туура эмеспи азыр көрөбүз. Так, бир мүнөт күтө турайлы. Жоопторуңарды укпай атам. Чё-то кегире давайте бир аз активдүүрөөк болойлу. Жоопторго жооп берип. Процесс дейт. Толугураак айтып бересизби ошол процесс деген эмне экенин? Мен айтсам болобу? Айта бериңиз. Аха. Ошол кайсы бир окуя болуп атса, ошол жердеги бир белгилүү нерсени тартышыбыз керек. Мисалы, а, кандай десек, мисалы адамдар көп жер болгон болсо, ошол жердеги мындай кандай эме процесс кандай жүрүп атат, ошол нерсени тартышыбыз керек да. Ар кандай нерсени тарта бербей, өзүбүзгө белгилүү бир керектүү нерселерди тартып, анан ошол нерсе адамдарга түшүнүктүү жана ошондой эле ошол сүрөт менен биз эмнени жеткирип бере алабыз, ошону тартып киргизсек болот деп ойлойм. Айтканыңыз эң туура болот. Азыр эгер күндөлүгүңүз бар болсо 5 коюп берет элем. Туура, биз өзү негизи процессти аныктап, кайсыл бир окуяга келебизби же бир мероприятие деп коет го орусчасында, ошол жака келебизби? Ошол жактан биз башкы мазмунун табышыбыз керек да. Башкы мазмунду табып, биз анан ошол эле процессти кандай болуп атат, канча адам келди же эмне болгонун ошону тартып чыгышыбыз керек. Ошо айтканыңыз туура болот. Эми азыр бир аз деталдуураак айтып кетебиз. Могу азыр тренингдин учурундачы. Мен өз негизи оператор катары мен биринчи орунга койгон мисалы мындай цель деп коет го орусчасы, кыргызчасын азыр бир аз унутуп атам. Ошо цельди өзүмө жана деп коем да. Адамдын эмоцияларын тартыш. Кандай ойлойсуңар? Адамдын эмоциялары видеодо же фотодо көп эле мындай маанилүү болуп эсептелинеби же мындай эле катарыбы? Тартпай эле койчудай бир нерсе болуп катары эсептелинеби? Ошону бир аз талкуулап кетпейлиби? Ооба, менин оюмча эсептелинет, анткени ошол адамдын эмоциясы баягы биз тарткан нерселер сүрөт, мисалы Мгм. Айта бериңиз. мисалы биз ошол сүрөт тартканда адамдарга мындай социалдык тармактарга жүктөйбүзбү, ошондо адамдын эмоциялары аларды өзүнө тартышы мүмкүн. Ошон Мм. үчүн керек деп ойлойм. Мм. Эң эле туура. Адам өзү сүрөттү көрүп жатканда ал өзүнө окшош бир жаныбарды көрөт да. Мисалы, тиги мышык болобу же ит болобу же жана болобу алардын эмоцияларын биз карай албайбыз, анткени алар бизге окшош эмес да. Бирок башка адамды көргөндө анын эмоциясын көргөндө адамдын подсознаниясында сразу эле кетет да мындай ойчу. Бул адамга жагып атыптыр, значит мага деле жагат болушу мүмкүн депчи. Анын ошол эмоциясын өзү менен мындай салыштырмаланып, анан ошого көңүлүн кандай жакшы, бул жаңылыкка жакшы позитивдүү ойлоп баштайбы же жаман ойлоп баштайбы, ошондой эмоциясынан эле мындай маалымат чыгып кетет да. Анан азыр бир мисалдарды карап көрөлү.
Так, бул суроону кийин жооп берем. Мисалы биз эмнени көрүп атабыз? Митинг болуп атат, митинг Ооба, учурунда булар адамдардын кыйкыргандары. кыйкыргандары. Булар мындай мирный митинг деп коет го. Мындай жин чыгарбаган мындай эле жөн эле басабыз деген же наоборот жини чыккан бир митинг болуп атабы. Булар адамдар каршы чыгып атат бирдекеге. Ооба, Биз ошону жөн эле эмоциядан көрүп атабыз. Эмоциядан эле биз уже маалыматты алып, мындай түшүнүп сүрөтүн атабыз. түшүнүп атабыз да. Ошого силер оператор катары кайсы бир окуя болобу же жарманка болобу же бирдеке болобу, биринчи очередь силер оператор катары ошо адамдардын эмоциясын тартышыңар керек да. Анан ошо адамдын эмоциясын көргөндө биздин көрүүчү сразу эле мындай өзүнө маалымат алып, анан кандай бул маалыматка отношение кылат экенин өзү эле уже талкуулап чыгат да. Ошону түшүнүп алдык, Мгм. бизге ошол эле бүгүнкү маалымат болот. Азыр мындай эле жөн эле башка бир примерлерди карап кетебиз да. Могул жерде көрүп атабыз. Аксакалдар отурат, биздин энелерибиз отурат, аларга бүт нерсе жабып атат, а. Биз буну алардын бетинен эле карап, кээ биркилер күлүп атат, сыймыктанып атат дегендей, ошондой эле көрүп койсок болот да. Значит, бул окуя буларга жагып, алар эмоциялары жакшы болуп чыгып атат. Биз ошол эмоцияны көрүүчүлөргө көрсөттүк. Көрүүчүлөр деле мынтип ойлоп калат да кийин, значит жакшы болуптур же жаман болуптур депчи. Так, бул сүрөттө кандай эмоцияны көрүп атабыз биз? Мындай кайгырган сыяктуу, э? Кайгырган сыяктуу. Бул 9 майдагы сүрөт. Эскерүү. Биздин энебиз өзүнүн чоң атасынын портрети менен келиптир. Бул портретте биз эжебиздин бетин карасак, мындай күлгөн деле эмес, жанагындай деле эмоция эмес, кайгырган эмоцияны көрүп атабыз, туурабы? Ошо. Ар бир сүрөттө эгер адамды тартып атсак же жана кылып атсак, ар бир сүрөттө бизге адамдын эмоциясын жеткиришибиз керек да. Мгм. Түшүнүктүү дейм, а? Так, азыр бир аз спойлер кылып койдум. Мен эң эле жакшы көргөн эң эле жакшы көргөн мисалым болуп, ушул видеону жакшы көрөм мен. Силер көргөнсүңөр, көрбөгөнсүңөр билбейм. Бирок ушул видеону көргөндө адам бүт эмоциялардын спектри болот го. Мындай күлкүлүү же наоборот жиркенип караганбы, ошол эмоциялардын бүт баары түрлөрүн көрүп чыксак болот да. Анан ошол эле видеону карап, эмоциялар видеого канча бир смысл же болбосо түшүнүк көрсөтө алар экенин ушул видеону эле көрсөк болот да. Бир карап койбойлубу? Не так, чтобы елка плакала. Я думаю, що йолка як в дзеркало дивиться. Жомарт видеонун звугу чыкпайт деп окшойт. Угуп атам. Видеонун звугу чыкпай атат окшойт, же баарыңыздарга угулуп атабы, же мага эле угулбай атабы дейм. Жок, Менде мага да угулбай калды звугу. угулбай калдыбы, а? Так. Я Азыр думаю, угуп що атабы? йолка як в дзеркало дивиться зараз. Ооба, башында угулуп атат. Все, все. Мінусочок-то не мой. Уютное кафе на улице Свеченой. А можно уже остановить? Из местных погребов больших шагов ты можешь говорить, что это Так, видеобуз бүтүп калды. Бул жакта кандай эмоцияларды биз көрдүк? Мен лично күлдүм, аябай. Бул жакта ар кандай эмоцияларды көрө алдык бир эле видеодон. Ар кандай эмоцияларды көрдүк, а? Могул жерде азыр скринди эле карап койгула. Кээ биркилер күлүп атат, кээ биркилер уялып атат, кээ биркилер жиркенип атат, кээ биркилер шок болуп атат.
азыр биз ошол видеодо могу эмоцияларды көрсөтпөй эле жөн эле мындай выступление ырдап чыгып атканын эле тартып көрсөтүп койсок, бул эмоцияларды биз көрө албай калат элек да. Анан кийин видеодо эле анчалык же күлкүнчтүү болбойбу, же мындай түшүнүгү жок болуп калат эле да, жөн эле ырдап берет дегендейчи. Ал бул жакта ошол эмоция менен видеодо эле бир аз красочный деп коет го, бир аз мындай толугураак болуп, адамдын эмоциялары менен деле болуп, бизге адамга жакшыраак көрүнүп калат да. Ооба, бул күлкүнчтүү, бирок кандай мындай күлкүнчтүү маалымат менен бизге жеткирилип келип атат да. Ошого эмоцияларды тартыш бизге аябай эле зарыл болуп калат да. Так, ошо эмоциялар менен биз түшүндүкпү? Ооба, мен түшүндүм. Башкаларда суроо жок, Ырыс, сизде барбы суроо? Күлүп жанагы коелу. Так, андай эмесе башка темага өтө берели. Так. Жакшы. Окуяны кантип тартыш керек? Окуя деген өзү эмне? Кимде түшүнүк бар? Окуя мисалы кандайдыр бир мындай түшүнүп атам, бирок жетиштире бере албайм атам. Өзүңдүн жашооңдогу бир окуя, ошону бирөөгө айтып бересиң го. Ошол сыяктуу. Бир мисалды айтып бересизби же жаңы алып бересизби? Ошону айтып бериңиз. Мен жакында эле бир паркка баргам, анан ошол жакта деген эме болуп атыптыр да, марафон болуп атыптыр да, чуркоо боюнчачы. Анан ошону тарткан видеого, анан ошол типа окуя болуп саналабы? Мисалы, бул жакта ушундай марафон болуп жатыптыр, азыр бул жерде ушунча адам чуркап жүрөт, анан алардын ошо байгеге канча метр чуркаганы, канча ким биринчи жеңип келет да, ушул сыяктуу. Туура, бул окуя болуп эсептелинет. Жакшы мисал келтирдиз. Ооба, марафон болгон болсо, ал окуя болуп эсептелинет. Анткени ал жакта көп адам катышып, мындайча айтканда өзүнүн бир мындай позитивдүү мындай смыслды менен толтуруп бизге адамга жеткирилип берип атат да. Марафонго барыңар, катышсаңар болот, чуркасаңар болот, бул ден соолугуңарга жакшы болот деген мындай түшүнүк менен бизге келип атат. Бул окуя болуп эсептелинет, туура. Бирок мындайынан карасакчы, мындай чет беттен карасак, окуя деп өзү жашооңузда же башка бирөөлөрдүн жашоосунда болгон нерселер, любой эле бир нерсе ал окуя болуп кете берет да. Мисалы, менин ийним курсак ачып, барып тамак аш жасайм деп бирдекени күйгүзүп алса, ал деле окуя болуп кетет да. Кичинекей жаш бала үйүндө тамак жасайын деп мындай тамак жасады деген. Ошол окуя болуп эсептелинип кете берет. Ошондо мында кыскача айтсак, окуя деп биз ар белен деле айта берсек болот да. Түшүндүңөрбү? Аз туура эмес айтып койдум окшойт го, бирок мындай негизинен карасак ушундай болот да. Сиз оператор катары эмнени тартаарыңызды жана көрүүчүгө эмнени тартуулагыңыз келгенин так билишиңиз зарыл. Азыр биз окуяны тартууга токтолобуз. Биз азыр эмнени түшүндүк? Окуя деп ар бела эсептелине берет. Бирок сиз оператор катары ошол окуяны туура жеткиришиңиз керек да. Мисалы, биз ошол эме Адиянын Медиа кыздар академиясына катышкам да, анан ошол жакта жүргөндө бизде мен жалап атам болом негизичи, анан угуп атабы? Угуп атат. Арсланбапка барганбыз, анан ошол жакта деген бир проектинин презентациясы болуп атыптыр да. Ой, то есть питчинг болуп атыптыр. Анан ошол питчингти тартканы барганбыз да, журналисттер болупчу. Анан ошол жерге мисалы ошол өзүбүздүн эмнени так тартарыбызды билип барганбыз да. Ошол окуяны башынан аягына чейин жеткирип беребиз деп. Мисалы, ошол питчингде выступать эткен кыздарды, балдарды тарттык, анан отурган көрүүчүлөрдү тарттык, анан ошол жерде проектинин координатору, дагы башка адамдардан интервью алдык, анан ошолордун баардыгын топтоштуруп анан жасадык да.
туура. Бул кылганыңыз сиз окуяны башталганынан аягына чейин сиз маалымат катары башка адамга жеткирип бердиз. Бул туура. Ошондо өзү эң туурасы ошону кылыш керек да. Азыр сиз айтканыңыз биздин эле тема болуп калды. Сиз спойлер катары айтып койдуңуз. Бирок чоң рахмат, мага бир жумушту бир аз жеңилдетип койдуңуз окшойт го. Окуя бул азыркы учурда болуп жаткан нерсе да. Сиз айткан жанагы окуя, питчинг, ал келечекте болгон нерсе. Бирок ал келечекте боло турган факт катары эле нерсе да. Анан сиз барып ошол окуяны азыркы учурда тарттыңыз да. Бул келечекте болду, бирок сиз келечекке барып ошол келечектеги окуяны тартып келдиңиз. Мындайча айткандачы. Ошол окуя бул азыркы учурда болуп жаткан нерсе. Биз окуяны тартып жатканда окуяда ошол эмне болуп атканын биз тартып маалыматты түз жана так айтып беришибиз керек да. Мисалы, могу окуяны карап көрөлү. Бишкек Ысык көлдүн жолундагы сел. Бул окуя болуп эсептелет, туурабы? Бул окуяда биз эмнени айтып беришибиз керек көрүүчүгө? Ошол ысык көл Бишкек ысык көл жергесиндеги сел кайсыл жактан келди, саат канчада келди, кандай болду, тиги үйлөрдү басып кетти, булдан канча адам жабыр тартты, канча үй жараксыз калды, ушул нерселер. Эң туура. Биз ошо сел жөнүндө айтып берип атканда, сиз эле айтып кеткен нерселерди айтып беришибиз керек да. Мисалы, сел чыккандан соң жолдор жабылып калды. Эмнеге? Сел бүт жолдорду мындай чөгүп кетти да, мындайча айткандачы. Анан ошол себептүү бул сел деп бизге уже маалымат чыгып атат. Значит, ошол маалыматты биз башка көрүүчүлөргө айтып беришибиз керек. Бул маалымат катары кетет да. Ошо окуядан кандай себеп чыкканы, канча адам жабыркаганы, анан жолдор менен эмне болгону, бул бизге маалымат. Ошону биз көрүүчүгө жеткирип беришибиз керек да. Сиз айтканыңыз туура. Азыр могу сүрөттөрдү карап көрөлү. Мынакей. Бул топтолгон ошо маалымат да. Могу сүрөттү карасак, бул сүрөттө селдин учурунда могу мост жабыркаган. Могул жерде суу калбай калган, суу ылай болуп калган. Теректер сынып, анан ошол жанагы биздин дарыябыз кым чөгүп кеткен деп ошол маалымат чыгып атат. Бул сүрөттү карасак, бул жолду сел каптап кетип, азыр жолдо айдаганы мүмкүнчүлүк жок деген маалымат чыгып атат да. Эми бул сүрөттү карайлы. Жолду жаап коюшту, анан ошол себептен жолдо затор болуп чыгып калды, пробка. Мындайча айткандачы. Бул деле маалымат. Анан эми бул сүрөттү карайлы. Бул сүрөттө эмне болуп атат? Эме адамдардын үйлөрү кыйраганда. Туура. Бул ошо Боом ущельедеги бир айыл, анан ошол айылдын ичинде сел каптап кеткен экен да. Бул жерде көрүп атабыз, жолдор полностью жана чөгүп кеткен, ылай болуп. Кээ бирки үйлөр каттап кеткен. Бул деле бизге маалымат болот. Анан ушул төрт сүрөттү карасак, бизге уже чогултуп маалымат келип атат да. Уже түшүнүктүү болуп атат да. Сел мындай толук маалымат менен бизге жеткирип келип атат да. Биз мунун башынан аягына чейин эмне болгонун көрүп атабыз. Эми бир жөнөкөй мисалда бул сүрөттөрдү таап албай койдум. 2 жыл мурун ушундай эле сел болгон болчу, анан бир биздин медиа мындай сүрөт чыгарган болчу да. Сел каптап кетип, ошо жолдун боюнда 2 шопур урушуп кетип атат депчи. Бул маалымат бизге эмнеге керек? Ошону айтып бере аласыңарбы? Билбейм. Жолдо 2 шопур урушуп кетип аткан болсо, тиги жабылып калган жолдорду ачыш керек тезирээк дегенби? Жок, андай мааниде булар жана тартпаган экен. Ошол сүрөттү албай койдум. Азыр ошо жана тренинг бүткөндөн кийин силерге жөнөтүп коем го. Ошол сүрөт чыгарып коюшуптур да. Мазмуну ошондой болгон экен. Сел учурунда 2 шопур урушуп кетти деп. Анан ошол видеосун карасаңар, ал жерде жөн эле урушуп атат да, бири менен эле жөн эле ичине сүзүшүп кетиптир эле. Пробка маалындачы, затор болгон маалда. Түшүнүксүз болуп калды да. Ал маалыматты көрүүчүгө кызыктуу болобу же кызыктуу болбойбу? Ооба, туура, ар бир окуяны биз окуя катары кылып маалыматты жеткирсек болот, бирок көрүүчүгө бир түшүнүктүү болгон маалыматты жеткиришибиз керек да. Алар болсо жөн эле ошол видеону чыгарып коюп, анын мааниси жоктой болуп калгандай болуп калган да.
Балким көрүүчүнү өзүнө буруш үчүн ошентип алып койгондур. Ошондой болушу мүмкүн, бирок видеодо мен ошол видеону көргөндөн кийин эч эле түшүнө албай койдум да, бул видео эмнеге керек экен же эмнеге керек эмес экен. Ошондой эле бир маалымат да, мындай темага кирген албагам. Ошо азыр эми жанагы митинг, шоу, концерт сыяктуу кандайдыр бир иш чарага келгенде сиз башкы каарманды жана видеоңуз акцент жасай турчу окуяны тандап алышыңыз зарыл. Буну түшүндүк окшойт, а? Биз бир окуяга келебиз, анан кийин өзүбүзгө башкы бир теманы табабыз, анан ошол теманы башынан акырына чейин тартып жанагы көрсөтөбүз. Буну түшүндүк окшойт, а? Такс. Азыр могу видеону бир аз көрүп коелу. Орусча баарыбыз эле түшүнөт окшойбуз, а? Ооба. Такс, азыр могу видеону көрүп коелу. Сцены, которые сейчас можно наблюдать по всей Франции. Длинные вереницы тракторов блокируют дороги. Фермеры Франции уверены, их требования игнорировали слишком долго. Теперь они добиваются, чтобы их наконец услышали. В городе Ажен на юго-западе страны они жгли тюки с сеном и облили здание местной администрации жидким навозом. Полиция их остановить даже не пыталась. Нас просто не хотят слышать, а потому переходим на новый уровень. У фермеров много претензий. Это и высокие налоги на тракторное топливо, и новые экологические нормы, а также дешевые импортные продукты. Они говорят, что их товары должны соответствовать более высоким стандартам, чем продукция из других стран, что приводит к росту затрат и снижению прибыли. Мы позволяем ввозить продукты, которые не производятся с теми же ограничениями, что и у нас. И переговоры с супермаркетами и производителями сейчас идут не очень хорошо. Поэтому мы призываем найти быстрые, конкретные ответы. Протесты перекинулись и на соседнюю Бельгию. Французские фермеры выразили свое недовольство у здания Европейской комиссии в Брюсселе. Франция – крупнейший производитель сельхозпродукции в ЕС. Но ее фермеры видят, что их производство и доходы под угрозой. Мы стали свидетелями настоящего бунта. На улицы выходят фермеры, которых мы никогда раньше не видели, не состоящие и состоящие в профсоюзе. Нет никакой разницы, борьба у всех одна и та же. Ведь денег больше нет, денежного потока больше нет. Протестующие направляются в Париж, чтобы оказать давление непосредственно на французское правительство. Они говорят, что когда их требования будут выполнены, свои трактора они будут использовать исключительно для ведения сельского хозяйства, а не для блокирования дорог. Такс, бул видеону көрдүк, а? Бул видеодо эң башкы окуя кайсы болуп атат? Айтып бергилечи. Алардын неме каалоолорун укпагандыгы да, требованияларын аткарбай коюшу. Еще этот эмеге митингге чыгышкандыгы. Бул жерде эң эле башкы болуп окуя болгон бул ошо мамлекет буларды укпай, алардын каалоолорун кылбай жатат да. Анан ошол себептүү булар митингге чыгып, ошо мамлекеттеги көп эле чоң трассалардын жолдорун жаап коюшкан да. Митинг катарычы. Анан ошону биз көрүп атабыз. Бул окуяда бизге бүт эле маалыматты айтып беришти. Бул кандай башталган, азыр кай жакта болуп аткан, анан кайсы жакка чейин жетип аткан окуянын бүт жанагы берип атат, айтып берип атат. Бул жакшы окуя катары эсептелинет да. Бул жерде биз бүт көрдүк, интервьюну, эмоцияларды, анан окуянын мазмунун эң башкы. Анан ошентип бул окуя эмнеге чейин жетер экенин көрдүк да. Ошол эгер келечекте бир видео тартып калсаңар, кандай бир окуяны тартып калсаңарбы, ушул видеону мындай мисал катары өзүңөргө алып, ошол эле жанагы чек-лист менен эле видеону жасап кете берсеңер болот да. Ошондо силердин видеоңор көрүүчүгө кызыктуу болуп, анан ошондой эле мындай маалыматтуу болуп, түшүнүктүү болуп жеткирилет да. Түшүндүк а бунун баарын? Ооба, түшүнүктүү болду. Так, все. Анан кийинки видеону дагы бир көрүп коелу. Бул концерттин лайв жанагысы тартылганы. Концертте Imagine Dragons деген бүт эле группаны билет болушубуз керек. Анан ошол жакта жөн эле эмоциялар жакшы тартылып, концерт кандай өткөнүн жөнүнө тартып беришкен да.
Бул деле мен өзүм оператор катары буну эталон деп эсептесем болот да. Анткени бул видеодо бүт эле баары көрүнгөн. Бул окуя деле болуп эсептелинет, бирок именно окуянын ичиндеги бир ыр бир ырды ырдап бергени бул деле окуя болуп эсептелинет да. Мисалы концертте Imagine Dragons Enemy деген ырды ырдап берди. Бул окуя болуп эсептелинет. Башынан баштап акырына чейин. Анын ошол окуяны бизге тартып беришкен да. Бул кандай болуп өткөнчү. Бул видеодо комментарий жок болот, жөн эле концерттин өзү. Бирок каракпай жок болот. Звугу барбы? Звугу чыкпай атат. Эмне дейсиз? Звугу барбы? Звук Звугу бар. Азыр жана башында бир аз тынч болуп чыгат деле. Азыр дагы бир жолу коеюнчу. Угулап алып. There's this magic in my bones. Give me some time to think. I'm looking at me, face in the mirror is all I need. Wait until the reaper takes my life. You're never gonna get me out alive. I'll live 1,000,000,000 lives. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? I got this feeling, yeah, you know. Yeah, I'm moving, I can jump. Cause this magic in my bones. I got this feeling in my bones. Cause this magic in my bones. This magic in my bones. Mirror of my mind, turning the pages of my life. Walking the past so many paces 1,000,000 times. Drowning the voices in the air, I'm leaving the ones that never care. Picking the pieces up and building to the sky. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. And 1, 2, 3. Аксы акырына чейин көрбөй эле коелу. Бул видеодо биз бүт эле баарын көрдүк окшойт. Жанагы ырдап беришти. Анан бул жактан адамдардын эмоциялары көрүштү. Буларга жагып атат. Анан баардыгы бийлеп жанагы бүт эле эмоцияларын көрсөтүштү да. Бул деле видео жакшы. Түшүнүктүү болду. Бул көп деле комментарий бербейм бул видеогочу. Ооба. Түшүнүктүү болду. Ооба, түшүнүктүү болду. Всё. Такс. Анан бүгүнкү темабыз да азыркы теманы жабайлы. Анан акыркы темабыз болуп съемкага кантип даярдануу керек. Бул өтө деле чоң тема болбойт. Бул жөн эле лайфхак катары да. Ар бир адам, оператор болобу же журналист болобу, бир жака чыгып атканда съемкага чыгып атканда өзүн даярдаш керек да. Жөн эле мындай даярданбай эле барып алып тартсаң өзүңө кийин күндүн акырында өзүң чарчап калып, же өзүңө жаман сезип калып, же болбосо телефонуң заряды өчүп калып, анан эчтекени тарта албай каласың да. Ошого так даярданып барыш керек ар бир съемкагачы. Бул жерде моундай бизде чек-лист болот. Ушул чек-листти өзүңөргө сактап алгыла, скриншот кыласыңарбы же ушул жана YouTube'да биздин видеобуз сакталып калат. Анан ушунун баарын ар бир пункттан өтүп өзүңөргө жазып алышыңар керек да. Биринчи очередь бизге powerbank керек болот. Азыркы телефондор билбейм, мен өзүмдүн телефонум iPhone 12. Эгер съемкага чыгып калсам, кечке тартып жүргөндө менин телефонум бир 2 саатка чейин эле жетип калат да. Тез өчүпчү. Интернетим постоянно күйүп коет, мен постоянно жөнөтүп турам видеолорду. Анан ошол себептен менин телефонум кечкеримде өчүп калат да. Анан ошого биринчи очередь мен өзүмө powerbank алышым керек. Экинчиси интернет. Интернетиңерди карап койгула. Иштеп атабы же иштебей атабы, же мегабайтыңар түгөнүп калдыбы. Кээрки учурларда мондай эгер митинг болуп калабы, же кандай болуп калабы, бир күнү митингке чыктым эле. Көрсө интернетим түгөнүп калыптыр да. Анан кийин же
мен өзүм м банкыма кире албайм, интернет толтурганы, же бир магазиндерге кирейин десем, ал магазиндер жабылып калыптыр да, митингден коркушупчу. Анан ошол себептен мен митингдин жарымын жөнөтө албай калгам да, мегабайттарым түгөнүп калып. Ошого бир жака съемка ачып атканда биринчи очередь ошол эки жанагын карап койгула. Үчүнчүсү память. Баарыңар деле түшүнөт болушуңар керек. Телефонуңарда память жок болсо, видеону деле тарта албайсыңар. Анткени каяка тартасыңар дегендей элечи. Анан дагы бир эле маанилүү болуп эсептелген бул микрофонду эсептейм. Көбүнчөсү тартып атканда кол менен микрофонду жаап коет да. Өзүм тартып аткандачы азыр мына видеону көрсөтөйүн эле. Көрүнүп атамбы мен? ооба ооба. Күнүбүз. Yes, webcam utility деп. Көрүнүп атамбы мен? Ооба, эми көрүн. Өзү кээкилер телефон тартып аткандачы кол чарчап калабы же жана болуп калабы, менде деле кээде ушундай болуп калат. Тартып атканда телефонду силер мынтип кармашыңар керек да. Көбүнчө телефондордун микрофондору могул жерде болот, анан могул жерде болот да. Бул тышкы микрофону, бул ички микрофон. Бирок ички микрофону катуу иштеп, бүт эле жанагы айлана чөйрөдөгү маалыматты жаздырып чыга берет да. Анан кээде кээки съемкалар көп болуп кетет да, жарым саатпы, бир саатпы, анан кечке телефонду мынтип кармап атканда колуңар чарчап калат. Анан кээки адамдар телефонду мынтип кармап баштайт да. Мынтип кармаганда биздин микрофон эмне болуп атат? Жабылып калып атат. Анан көп эле учурларда кийин монтаждап кылып атканда же бирөөгө жөнөткөндө ушул себептүү колуңар жабып койгон үчүнчү видеодогу эмне болуп атканын бизге угулбай калат да. Сүрөт катары эле мынтип колдонуш керек болуп калат. Силердин видеолордучу. Ошого тартып жатканда колуңар чарчып атса деле, дуалга жабышыппы же бир жака жабышыппы мынтип белиңер менен телефонду монтуп кармаганга аракет кылгыла. Макулбу? Ошону өзүңөргө эсептеп койгула. Так, биздин кийинки айтылышыбыз бул камеранын таза сакталышы. Кээде ушинтип эле баягындай эле мен көрсөткөндөй азыр телефонду кармаган себептүү силердин манжаңар, колуңар камерага тийип, анан изиңерди калтырып коесуңар да. Анан ошого кечке байкап тургула. Телефонуңардын камерасы тазабы же таза эмеспи? Эгер таза эмес болсо, видеоңордо көрүнбөй калат да. Күн катуу болуп калат, нурлары күчтүү болуп, анан силер телефонуңар көрүнбөй калат да. Анан кээде өзүңөр деле байкабай каласыңар. Бирок мен оператор катары силерге мынтип айтып коеюн, ар бир 10 мүнөт камераңарды тазалап турсаңар, кирби же тазабы ага карабастан тазалап турсаңар, видеоңор дайыма эле таза болуп чыгат да. Ошентип турсаңар, өзүңөргө жакшы болот. Кийин монтаждап жатканда силерге проблемасы жок эле жана болуп калат. Ар бир видеоңорду алып, ушуну монтаждап кийин чыгара аласыңар да. Анан акыркы экөөсүн мындай көп эле токтолбой эле коелу. Тамак аш жешиңер керек. Тамак аш жебесеңер, өзүңөрдүн эсиңерди жоготуп коюшуңар мүмкүн, же курсаңар ачып жүрсөңөр, мынтип концентрацияңар жоголуп, анан видеону туура эмес эле тартып коюшуңар мүмкүн да. Бул мындай эле базовый потребность деп коет адамдын, ошону кылып жүрүшүбүз керек. Анан акыркысы кийим кече. Обязательно бир жака чыгып атканда погоданы текшеребиз. Погоданын кандай болот экенин. Эгер митинг же ушундай бир окуя болсо, погоданын ошо 7 сааттын ичинде погода кандай өзгөрөт экенин карайбыз. Же болбосо жөнөкөй эле бир окуя болсо, бир саат 2 саатка бара турган жер болсо, ошондой эле кылып, жана 2 саатка кандай погода болот экенин текшерип, анан ошол погодага ылайыктуу биз кийим кечебизди кийишибиз керек. Ошо. Бул биздин чек-лист, ошону өзүңөргө сактап алгыла. Кээде унутуп калып болушуңар керек, бирок обязательно ушуну жана кылышыңар керек да. Түшүнүктүүбү? Ооба. Дұрыс түшүнүктүү. Ооба, түшүнүктүү. Ошо болду. Бул биздин акыркы слайд болчу, акыркы темабыз болчу. Бүгүн келгениңерге чоң рахмат. Мени угуп, жана чоң рахмат. Сизге да рахмат. Суроо берсек болобу? Бериңиздер. Угуп атам. Мына телефонго дагы кээ бир журналисттер штатив коюп алат экен го, ошону дагы колдонсок болобу? Колдонсоңор наоборот жакшы болот. Просто биз мобильный съемка деп коебуз го. Кээки адамдарда мындай
кандай айтсам, возможность жок болуп калат да, ошо штативтерди алганчы, бирок штатив алсаңыз обязательно жакшы болот. Бунун бул дополнительный аксессуар катары өзүңүзгө деле алып кое бериң. Жакшы болот, албетте. Чоң рахмат, түшүнүктүү. Бирок жанагы сизге азыр бир жанагын айтып коеюн эле, бир подводный камень деп коет го. Мындай ошол штативди алсаңыз, штатив менен тартып жүрсөңөр кээде бир проблема чыгып калат да сиздечи. Жанагы кандай айтсам, көп адам жүргөн жерлердечи, мисалы митинг болуп калабы же концерттер болуп калабы, ал жака барганда адамдар мынтип толкучка деп коет го, кысылып жүргөнчө. Ошондо штатив менен тартканда бир адам байкабай калып же бирдеке болуп калып, ошол штативиңизге тийип коет болушу мүмкүн да. Анан штативиңизден телефонуңуз түшүп, сынып кетиши деле мүмкүн. Ошого штатив менен эгер тартып атсаңыз, обязательно карап жүрүң, алдыңызда ким жүргөнүнчү. Макулбу? Макул. Ал калда телефонуңуз деле минус болуп, штативиңиз деле жана жарабай калат да. А так штативди алсаңыз өзүңүзгө албетте жакшы болот. Рахмат. Суроо барбы дагы? Ооба, кандайдыр дагы бир сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Жалпы эле биздин сабактарга байланыштуу же болбосо колдонмого байланыштуу суроолоруңузду дагы берсеңиздер болот. Болушунча жооп бергенге аракет кылабыз. Эми сайт, то есть ушул окуу боюнча канчасына чейин окусак болот? Июндун 15-ине чейин деп айтып аткан болчу да, ошого чейинби? Сырыс, ушул суроого сиз жооп берип коесуздарбы? Ооба, чынында эле 15-июнь же болбосо июль, ошол кайсынысы экенин так азыр айта албайм, бирок азырынча убактыңыз бар. Каалагандар болсо дагы азыр катталып окуй берсеңиздер болот. Убактыңыз кенен деп айта алам. Макул, рахмат. Мен болгону жаңы эле кошулдум да, анан эми эле фотографияны окуп атам азырчы. Ооба, азыр деле улап берсеңиз болот. Дагы бизде алдыда дагы баягы монтаж бөлүмү дагы бар, ал дагы жакында чыгат буюрса. Рахмат, чоң. Менде дагы бир суроо бар эле да. Сурай бериңиз. Тиркемени дагы жакшыртуу боюнча сунуштайт элем да, батыраак иштөө, жаңы функцияларды кошуу, ошол сунушум бар эле. Эгер ошондой сунуштарыңыз бар болсо, жанагы так биздин чатка жазып койбойсуздарбы? Биз ошону карап, кийин оңдотобуз ошол жанагы сунуштарыңыздычы. Макул. Бир маселеңиз бар болсо жазып кое бериң. Макул. Ооба, баардык болгон сурооңуздарды уялбай, тартынбай, биздин группабызга болгон нерсенин баарын жаза бериңиз. Бизге сиздердин ой пикириңер, жалпы эле баардыгы жагып атабы, жаккан жокпу, баардыгы бизге абдан маанилүү. Почту дагы да жакшыртууга аракет кылабыз. Ошон үчүн группага баардык нерсеңизди жаза берсеңиздер болот. Түшүнүктүү, рахмат. Ошондо эгер сурооңор жок болсо, бүгүнкү биздин тренингди аягына чыгара берели. Чоң рахмат келгениңер үчүн. Кийинки жумада дагы тренинг болот, албетте келгиле. Макул, сиздерге да рахмат, чоң убакыт бөлүп ушинтип мындай жакшы нерсени берип атканыңыздарга. Чоң рахмат. Аябай пайдалуу болуп атат мен үчүн. Чоң рахмат. Ошентип дагы кыла берели. Всё, давайте анда секинден чыга берели. Пока-пока.